Эми албетте, мисалы мен бул көчө эле болгон жок, мисалы бир жумадан бери болуп атат. Мен деле тышта жүрдүм эле. Анан ушуну көрүп атайын келдим. Кой бул келип бир өзүмдү оюм, пикиримди айтып койсом. Мисалы мен бүгүн өзүңөр көрүп атасыңар, биякта да эмесмин, тиякта да эмесмин, мисалы ортодо. Анан эми бүгүн албетте экс-президенттин кылып аткан, мисалы ортодо турган жөнөкөй жанар үчүн бул туура эмес деп ойлойм. Мына бүгүн көрүп атабыз, жана бетондон эме коюп атыптыр. Таштарды алып келип тизип атыптыр. Баягы илгерки 2005-2010 жылгы тиги таштар менен милицияларды кубалап, ушундай кылам деп ойлоп атса керек да булчу. Бул албетте туура эмес. Эми бул мисалы бул киши деле 7 жылда отурганда канча деген саясатчыны камады, канча деген жигиттерди камады. Үйүнөн алып келип эле, түн алып келип камап аткандар күндөр болбодубу? Көчөдө баратканды эле алып келип камап аткан күндөр болбодубу? Бирде ошондо саясатчы ушинтип эл чогултуп, ушинтип таштарды алып келип төгүп, ушинтип мен мисалы тарыхта көргөн эмесмин. Мисалы Кыргыздын тарыхында мындай болгон эмес. Анан эгерде өзү таза болсо, тем более өзүнүн түзгөн соттору, буга чейин өзү киши айтып жүрчү эле, мен сотту реформа кылдым деп. Анан эгерде таза болсо, эгерде өзүнүн кандай десем, өзүнүн таза деп ойлосо, анда соттон тастыктасын да. Анан азыр эчтеке боло элек деле, мисалычы. Балким жогорку кеңеш уруксат бербей коет. Мисалычы, балким 80 голос алынбай калат. Балким Ген прокуратура иш козгобойт, мисалычы. Балким сотту мисалы домашний арест кылып коет. Анан эчтеке боло элек деле, бул ушинтип аткан, бул туура эмес. Анан өзү президент болуп 7 жыл башкарды мамлекетти. Анан ушундай жолго алып барган Кыргызстанда бул өзү мыйзамды сыйлабаган, өзү бул кишиге конституцияда жок экен, эчтеке жок экен. Бул киши баягы өзүмдү өзүм билем, өзүм эметем деген ошо болуп атат да. Анан эми эгерде бул кишинин жолу менен кетсек, биз жанда эртең Афганистан болобуз. Анан эми бул туура эмес. Бул жеке эле менин оюм эмес. Бул мисалы ушул кыргызстандыктар баары өзүнүн ой пикирин айтыш керек бүгүн эртең. Айтып, мынугуреки Алмаз Шаршеновичтик кылып атканын токтотушубуз керек. Бизден эмнеге экен бул? Биз эле татынакай келип отуруп бербедик беле. Эмне коркот? Балким сот актайт. Балким прокуратура арест бербейт. Эмне эле болуп атат? Эгерде таза болсо, ушинтип таза кылган киши таза ушундай кылабы? Артында өзүнүн баягы кемчиликтерин, жеген ичкендерин билип туруп, ошону сезип, бул ушуга барып атат. Ар бир Кыргызстанды жаран сурасаңар, мисалы, мыйзам менен жашашат. Анан эми бул туура эмес да. Мен куралым бар, мен курал менен атышам деген. Туура эмес. Куралга курал чыгат керек болсо. Анан ошол 300-400 адамды жанына чогултуп алып, ал ошол жердеги балдардын эмеси эмне болот? Тагдыры эмне болот? Мен мисалы мага деле чыгабыз деген, мага деле тууган туушкандарыбыз жолду жабабыз дегенде мен аягына чейин мисалы жок, мен мыйзамды сыйлайм, мен сот менен до конца аягына чейин сот менен чыгам деп, анан мен деле ошол бир баланы мисалы каматкан жокмун. Мен артыман бир бала камалган жок мисалы. Анан бул эмне кылып атат? Жанагы деген 300-400 баланы эгерде бирдеме болуп кетсе, бул 3-4 статья бар, мисалы, Уголовный процессуальный кодексте, УКда. Ушул балдар ошол статья менен соттолот. Алардын булардын тагдыры кандай? Аны ойлогон жок. Бул только өзүнүн тагдырын ойлоп атат. Бул только өзүнүн байлыгын ойлоп атат. Бул андан башка эчтеке ойлогон жок. Ушу менен сактанып калам дейт. Андай болбойт. Баары бир биз Алмаз Шаршеновичти мыйзам жакка алып келишибиз керек.
Эми баарыбыз эле көз көрүп турбайбызбы? Эгерде ошол кычкач, мисалычы, жеке эле мен эмес, мисалы, жеке эле прокурор эмес, ошол жерде турган мына көчөдөгү жөнөкөй жарандан сурасаң, кычкачты $600 деп, мисалы, өзүлөрү алып чыгышты. Жанагы башкаларды, мисалы, ошол эле тиги эмени исторический музейде, мисалы, турабы, жанагы жыгач аттарды 20 000 евро деп алып келгендери, мисалы, ошонун баары чыгып атпайбы? Ошонун баарын көрүп туруп анан кантип таң калат? Мисалы, тана албайт да муну. Баары көрүнүп турат. Баары өзү чыгып атат, мисалычы. ТЭЦ, мисалы, ТЭЦ боюнча, өзүңөр билесиңер, мисалы, информация чыгып кетти. Мисалы, Бакеевдин убагында $150 миллион келишим түзүлгөн. Булар келгенде 380-ге көтөрүлүп атат. Эми ошондо ойлой берели, 220 миллион. Ортодон болуптур мейли, мисалы, 200 миллион болсун. 180 миллионду алып атышпайбы булар? 180 миллион деген не деген акча бул? Батукаевдин иши боюнча. Мисалы, ошол кезде мен да больницада болчумун. Ал онкология боюнча мен учетто тургам 5 жылдан бери. Жыл сайын операция кылчумун. А киши болсо, мисалы, Батукаев түрмөдө отурган. Бир больницага бир чыккан эмес. Бир мындай алып келип туруп дарылашкан эмес, мисалы. Анан Батукаевди ошол эле, мисалы, Салянова чыгарып атат. Баары адвокат болуп атышат, мисалы. Билесиңер да, жогорку кеңеште. А мени 2 жолу Салянова убагында өзү приказ кылып, ушул Минздравга, ошол кезде ушул Сагынбаева министр болгон, 2 жолу комиссия кылып, 2 комиссиядан меники туура болуп тастыктап чыгып, сотко берсек, бизди сот бир 5-6 жолу карабай койду. Буну Батукаев карап чыгарып берди. Бул бир. Экинчиси, ушул бүгүн айтып атпайбы, бүгүн обращение кылыптыр, заявление кылып. Бул туура эмес. Муну Артыкбаев менен жанагы Атакановдор буларды кыйнап, кыстап алышты деп. Ал туура эмес. Эми өзүңөр билгиле, жогорку кеңеш, андан кийин жогорку кеңештин комиссиясы болгон. Баарыбыз муну көрүп турдук, баарыбыз угуп турдук, туурабы? Ошол жерде жогорку кеңештин токтомунда, ошол жерде токтомунда турат. Атакановду жумуштан алынсын. Бул тартылсын, мисалы. Буга иш косколсун. Бул, мисалы, баарына ошол мына бүгүнкү камалгандын баары ошол токтомдо турат, мисалы. Ошол кезде эгерде Алмаз Шаршенович таза болсо, ушу баарына иш косконмок. Эгерде ошол кезде иш коскоп, ошол кезде ушул эле иштерди кылса, Алмаз Шаршеновичке суроо болмок эмес. Алмаз Шаршенович, сиз ошондо туура кылдыңыз деп. Мына ошол кезде жаап, жашырып, бүт барын катып койгон. Мына ошонун баары бүгүн чыгып атат. Анан албетте бул жерде Алмаз Шаршеновичтин куйругу турбайбы. Ген прокуратура ошол арыз боюнча андан кийин мен да алып келип прокуратурага бердим. Бирок тилекке каршы жана подписка неразглашение жана тайна деп коет экен следствие. Ошого кол коюп бердим да. Мындай үстүртөн айтканда акча берилген, акча суранган, мисалычы. Бул эл туура түшүнүш керек да. Мен айткан себебим ошол шайлоо убагында Алмаз Шаршеновичтин акчасы жок болчу. Акчаны алып келип берген. Свидетелдери бар. Ал свидетелдердин баары тастыкталат. Мисалы 2011-жылы шайлоонун алдында менде сураган, так жакшы тааныш катары, экөөбүз жакшы мамиледе болчубуз. Карызга берип турчу. Шайлоого акча жетпей атат деп менде $1 миллион сураган. Бирок менде акча жок, 500 таап барып бергем, мисалы.
Анан шайлоосу бүткөндөн кийин бир 2-3 айдан кийин анан Алмаз Арсенович карыз калбадым, эми бүттү да бербейсиң десем, ошону чоюп отуруп 1 жылдан кийин берди, 1 жылдан кийин берди. Где-то бир же апрелдин аягында, же июндун аягында ошол алып келип берди, алып келип бергенден кийин 3 күндөн кийин алып барып мени камап коюшту. Бул эмне эмеспи? Андан кийин да мен 1-2 жолу мисалы балдар аркылуу, мисалы жакын балдар аркылуу айтып койдум, бербейсиңер, уят да эми. Эгерде алам десеңер жөн айтып койгула бербейм деп. Бирок карызга нерсени алган нерсени берип койгула деп деле ошону мисалы айткан үчүн мына. Анан андан кийин булардын кылып аткан иши, андан кийин кылып аткан жанагыреки менин тууган туушкандарым мисалы ошол ишке катышысы жок, мисалы вообще эле башка кишилердин оокаттарын алып туруп конфискация кылган, бул туурабы? Ошонун арты болуп атпайбы? Ошол периодто болгон баарын мен ошол сот прокуратурага жазып бердим. Мен ойлойм, бир эпизод менен мисалычы булар бир эпизод менен бул эпизод дагы тастыктала элек. Мен ойлойм, мына следствие болот, ошол убагында ушул баары такталат, тастыкталат. Ага мен ишенем. Эми бул жерде мындай да, мен ал белгилүү эле болуп турат. Буларга мыйзам иштеш керек, а мага мыйзам иштебеш керек. Бул биринчи. Экинчиден, мени камап коюп, бул жерде чоң соода болгон. Мени булар ошол эле Атамбаевдин жакындары, булар көзүнө Тулеев Нариман көрүнгөн эмес, көзүнө пул көрүнгөн да, акча көрүнгөн. Мына ал ачык сөз. Аны мен ошол көчөгүнү прокуратурага жазып бердим. Кандай соода болгон, ким кандай соода кылган, эмнеге мен ошол оокаттарды алдырып ийгем, эмне үчүн алдыргам, ошонун баарын мен жазып бердим. Ошонун баары эми прокуратура тастыкташ керек. Мен ойлойм, тастыктайт. Анткени мен ал жерге свидетельский показания адамдарды айтып бердим. Ошол адамдарды булар чакырыш керек, булар адамдарды сураш керек, ошонун баарын тастыкташ керек. Эгерде ошонун баарын булар түз жасаса, эгерде ошонун баарын булар мыйзам менен жасаса, ошонун баары тастыкталат. Мен Атамбаевга бир эле эпизодду айтып берейинчи. Кытайдан документтер келип атат мага. Булар мени Кытайдан бир документ жок, бир свидетельский показания жок. Өзү айтып атпайбы? Бир показания жок, мындай ойдон алып туруп эле камап атат мени деп. Бизде деле бул эч кандай бир свидетельский показания, бир Кытайдан бир документ жок алып туруп эле камап коюшкан. Анан 1,6 миллион караса, анан 1 миллионго түштү. Ушинтип отуруп булар тамтырабадыбы? Мисалычы, анан сотко 1 миллион алып барып туруп, 1 миллион кылып коюшту мисалы. 60 миллион сом деп туруп. Биз Кытайга, мен камалганда эле, мен бир туугандарым, жакындарым Кытайга ходатайство, Кытайдын ошол СНБсына, МИДине, Министерство юстициясына бүт баарына каттарды жиберип, биз каттарды толуктап туруп, ошол заводторго жиберип, ошонун баарын бүт мыйзам менен легализовать этип алып келип туруп, анан мен Атамбаевга киргизгем. Анткени каягына чыкпасам эле баары эле Атамбаевди көрсөтөт. Жок деп. Анан Атамбаев ошондо Орозбек Молдалиев Орозбек деген Атамбаевдин представители бар болчу жогорку кеңеште, представитель президент жогорку кеңеш мисалы. Мен ошол киши аркылуу киргизсем, мына ал киши деле тастыктап берет. Мисалычы, ал киши кирсе, кагазды карап туруп тыштап койгон да. Койчу Орозбек. Нариманга айтып кой. Бул кагаздар, документтер эчтеке жардам бербейт. Мен сотмун, мен прокурормун. Мен кандай десем, соттор ошондой кылат. Деген анын баары аныкталат, анын баары тастыкталат. Анан эмеге ал, мисалы Молдалиев менин представитель эмес да, менин тууганым эмес. Бул Атамбаевда иштеген представитель жогорку кеңеши, бул официальный государственный чиновник. Эгерде ал сотко барып показания берсе, мен ойлойм, ал показаниянын баары түзмө-түз Атамбаевга көрсөтүп атпайбы. Жок.
эми андай туура эмес да, антип айтканчы. Ал эми Алмаз айтып атат аны. Алмаз Шаршенович айтып атат. А кишинин жакындары айтып атат. Жараштырыш керек деп. Жараштырыш үчүн анда урушпаш керек болчу да. Бул биринчиденчи. Экинчиден бул мисалы 1 жыл мурун мен самолеттон мага да суранган. Мени жараштырып койчу деп. Аны мен ошондо күлгөм. Мен кантип жараштырам сени? Мен ушул убакка чейин болуп Сооронбай Шарипович менен саламдашып көрбөсөм, ушунча болуп Сооронбай Шарипович менен мамиле түзүп көрбөсөм, мен мына бүгүнгүгө чейин мен мамилем жок а киши мененчи. Анан мен кантип жараштырам десем, мен сени үйрөтөм деп. Койчу, үйрөтпөй эле кой. Анан бул биринчи. Экинчиден, эгерде жарашып калса, мисалычы, Сооронбай Шарипович мына бүгүн чыккан коррупцияга эмне көз жумабы? Экинчи, үчүнчү, эгерде булар урушпаса, мисалычы, мына бүгүнкү күндүн баары эчтекеси чыкмак эмес да. Батукаев чыкмак эмес, ТЭЦ чыкмак эмес, түндүк түштүк жол чыкмак эмес, жана исторический музей чыкмак эмес. Жанагы каяка салбасаң, Атамбаевдин мына Раисанын аты чыгып атат. Мына бүт балдарын баарын аттары чыгып атат. 50-ден 100-ден гектарлар жерден алышып, алардын баарын чыгып атат. Анын баары чыкпай калмак да. Ал болбойт да. Эми мен мисалы айтып коеюн, Алмаз Шаршенович ушул бүгүнкү пайдаланып, Алмаз Шаршенович эми бүгүнкү негизи бүгүнкү кылып атканыңыз албетте туура эмес. Кичине баягы жерге түшүңүз. Мындай элди бускан болбойт. Мынтип бүгүнкү тополоң кылып атканыңыз болбойт. Ал мисалы 300-400 бала болобу, бир 200 спецназ барып туруп эле талкалап келет анычы. Эгерде керек болсо биз деле чыгып, биз деле жардам беребиз. Сиз ошого жеткирбеңиз. Мыйзамды сыйлаңыз, конституцияны сыйлаңыз. Татынакай, эгерде суроолоруңуз болсо, эгерде ушул ишенбейм десеңиз, мына жогорку кеңеште, жогорку кеңеш айтып атпайбы, келсин, айтып берсин. Керек болсо 2 күнбү, 3 күнбү, 4 күнбү ошол жерде көрсөтсүн. Ошол жерде айтып аткан маселелер болсо айтып алсын. Анан да ошондо коомчулук ишенет. Атамбаев туура эле күнөөлүү эмес турбайбы деп. Ошол жерге бизди да чакырып атат. Мына мен да ошол жерге мисалы барып даярмын. Ошол жерде ар бир жанагы пункт, өзүм айткан пункттар боюнча ушул свидетелдеримди алып алып, ошол кезде ким кандай болгон баарын ошол жерде мен да даярмын ошол жерге айтып бергенге. Ошол эл чечсин. Кимибиз туура? Прокурорлор өзүнүн эмесин айтсын. Жана башкалар, саясатчылар өзлөрүнүн айтсын. Анан Алмаз Шаршенович өзү жооп берсин. Өзүнүн эмесин айтсын. Туурабы, туура эмеспи деп. Анан эл чечет. Анан кийин сотко баралы, прокуратурага баралы. Анан күтөлүк, кандай чечим болот. Балким айтып атпайм, балким мисалы даже домашний арест албайт. Жөн баягы кетип турат. Анан эчтеке боло эле ушинтип дүрбүлөгөн, эчтеке боло эле жанагы мен таштарды чогултуп атканга талып атам. 2-ден 3-тен машина жардап келип таштарды төгүп атат дейт. Анан Алмаз Шаршенович андай болбойт. Бул мыйзамга туура келбейт. Таш сизде деле бар эмес, таш бизде деле бар. Андай болбойт. Эгерде сиз мыйзамга токтобойм, мыйзамга баш ийбейм десеңиз, биз деле мисалы ошол кыргыз эл деле биз жөн турбайбыз. Биз деле керек болсо ошол үйүбүзгө барабыз. Биз деле ошол керек болсо ошол тегереги таштарды токтотуп, таштарды жийип алып, биз деле керек болсо сизди ушул мыйзамды сыйласын деп, ошол таштарды биз деле төгөбүз керек болсо. Ошон үчүн сиздин кылып атканыңыз туура эмес. Кичине законду, мыйзамдарды сыйлаңыз.